Апа, бул сыйкырдуу сөз кандай гана угулат. Сен 1 жашка чыкканда курсагыңды тойгузуп, жалайыгыңды жууп турчу. Ыраазычылык үчүн сен түнү менен ыйлап чыктың. Сен 2-ге чыкканда сени басканга үйрөттү. Ыраазычылык үчүн сен өзүнчө чакырган сайын качтың. Сен 3-кө чыкканда сага даамдуу тамак жасап берди. Ыраазычылык үчүн сен тамакты жерге таштадың. Сен 4-кө чыкканыңда сүрөт тартсын, жазганды үйрөнсүн деп колуңа калем карматты. Ыраазычылык үчүн сен дубалдарга чийгеледиң. Сен 5-те экениңде сага жарашыктуу кийим кийгизди. Ыраазычылык үчүн сен ылайга оунап үйгө келдиң. Сен 7-ге толгондо мектепке алып барды. Ыраазычылык үчүн сен мектепке барбайм деп кыйкырып айладың. Сен 10-го чыкканыңда бир кучактап алайын деп сенин мектептен келишиңди күттү. Ыраазычылык үчүн сен көчөгө оюнга шаштың. Сен 18-ге келгенде акыркы коңгуроо кечесинде сага сүйүнүп ыйлады. Ыраазычылык үчүн сен кымбат окууга күндөлдүң. Сен 20-га толгонуңда үй бүлө менен болушуңду сурандың. Ыраазычылык үчүн сен бүт убактыңды достор менен өткөрдүң. Сен 25-ке толдуң. Сенин үлпөт тоюңдагы чыгашаларды бүт көтөрдү. Ыраазычылык үчүн сен бүлөң менен колдон келишинче алысыраак качтың. Сен 30-га чыкканыңда баланы тарбиялоодо кеңеш берди. Ыраазычылык үчүн сен үй бүлөңүндүн ишине аралашпасын сурандың. Сен 35-ке чыкканыңда сага телефон чалып тамакка чакырдың. Ыраазычылык үчүн сен убакыттын жоктугун айтып шылтоолодуң. Бир кездерде сага болгон сүйүүсү жүрөгүн таштап кетелмегенде, сенин апаң бул дүйнөнү таштап кетет. Жана бейиштин бир дарбазасы сен биз үчүн жабылат. Эгерде апаңдын көзү тирүү болсо, эмне кылса да, айтса да таштаба. Унутпа, бактылуу кылуу үчүн бар күчүңдү жумша. Эч качан ата-энеңди жиндентпе, көңүлүн чөктүрбө же жаралоочу эч нерсе. Сенде бир гана эне бар. Сенде бир гана бул дүйнөдө эч качан табылгыс ата-эне бар.